Эми кайсы бир мусулман башка бир мусулман ачка калган болсо тойдурса, а сен молдолор тойго чакырасың, молдоң абетте той конокко барган, асырда конокко барган, шамда конокко барган, куптанда конокко барып, ос тийип эле койот, анан салып алып келе берет. Ал курсагы ток адам. А сен курсак аштар тойгузсаң, а бу жердеги талабалар тойгуза турган болсоң, ошол эмне кыяматта Кудай Таалам атамахуллаху мин симарил жанна, бейиштин жемиштеринен сени тойгузат дейт. Демек тойгузган деп эле чакырып адамдын санын толтуруш эмес, урматтуу бир тууганым, балким эмне чындап ошого муктаж болгон адамдарга берүү деген сөз. Ва үйма муслимин сака муслиман ала замаин. Кайсы бир мусулман башка бир мусулман чындап чаңкаган болсо, чаңкаган дегенде бир күндүк чаңкаган эмес, урматтуу бир тууган, алдагы кирет. Суу жок айылдарыбыз бар биздики. Эшек менен суу ташыган жерлер бар, башка кылган жерлер бар. Ошол тарактатасызбы? Суу зарыл болуп калган жерлерге суу чыгарып бере турган болсо, же ташып бере турган болсо, кээ бир айылдарда булактар жок, башка колуңан келбейт, суу сатып келгендерге тыйынын төлөп сатып алып куюп берип койсоң кудуктарына. Же бир кембагалга барып айылдарда ушундай өнүп кеткен азыр кудук жасатып туруп, ошого суу куюп берип кое турган болсоң, ушу кандай сооп деген сөз. Өтө кыйын. Кээ бир адамдар суусура, кээ бирлер башка бир жесир аял башка бир нерсе болушу мүмкүн. Эгер чындап чаңкаган мусулман анын суусун кандыра турган болсо, сакахуллах мин рахикил мактум, Кудай Таалам ар-рахикил мактумдан бейиштин суусунан аны суугарат дейт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн сен берип аткан акчаңы каяка жумшасаң эсеп эмес, балким кантип берем, кимге берем, чыныгы муктажбы дегенде издегенге аракет кылышың керек. Албетте бизде башка бир эреже бар. Эгер сен тапканың адал болуп, ниетиң түз болгон болсо, Кудай Таалам ошого ылайык адамды сага иншалла жиберет.